Кыргызстандык жеке ишкерлер үчүн жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп, алар чет элдик компаниялардын жетекчилери менен, алардын ишмердүүлүгү менен таанышып, алардын компанияларын барып көрүп келүүгө, таанышып келүүгө, тажрыйба алмашууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлүп жаткандыгы тууралуу биз студиябызга келген коноктор менен сүйлөшөбүз. Бизде BTC компаниясынын башкы директору Медербек Айтбаев жана ошондой эле жеке ишкер Каныкей Үсөнгазы кызы конокто. Кош келиңиздер студиябызга. Аталган компанияны сиз ушул кыргызстандык бизнесмендерге, ишкерлерге жардам берүү максатында, тажрыйба алмаштыруу максатында ачыптырсыз. Алгач кандай жардам бере алат биздин кыргызстандык ишкерлерге, ошону айтып берсеңиз. Чакырууңузга, сурооңузга чоң рахмат. Биринчиден бул BTC деген аталышы, бул как Business Tours for Central Asia деп түшүнсөк болот. Бул деген биз Борбордук Азияга бүткүл бизнес турларды өнүккөн өлкөлөргө алып барабыз. Негизги максатыбыз бул биздин ишкерлерге, бизнесмендерге жаңы бир инновацияга жакыныраак маалымат берип, аларды ушул дүйнөлүк деңгээлге чыккан компаниялар менен тааныштырып, алардан ушул тажрыйбасын алуу. Жакшы, алардын бири, ошондой ишкерлердин бири Каныкей айымы. Кайсыл өлкөгө барып, кайсыл компания менен таанышып, кандай тажрыйба топтоп келдиңиз? Биз Японияга барганда көп компаниялар менен тааныштык. Эң алгачкысы мага аябай жакканы Toyota болду. Toyota, Omron, Muji. Эң жакшысы ошол экен. Ал жерде бүт компаниялар кайдзен система менен иштешет экен. Алардыкы бүт порядок, даже дворник болсо дагы өзүнүн жумушун эң жакшы, эң алгачкы болуп, дворниктин эң кыйыны болом деп максат коюшат экен. Ошондо Toyota фирмасына барганда бизге бүт баары өзүнүн өлчөмү менен алынат экен. Например, бир дагы лишний шурупту сатып алышпайт экен да. Аларчы канча машина заказ болсо ошого биз өзүбүздүн жумушта бизде швейный промышленности кетиребиз, көйнөктөрдү тигебиз. Бизге, например, 100 көйнөккө 30-40 штуктан топчу керек болсо 50дөн алабыз да. Ашыгы менен ошолордун баары аста такалып, лишний расход болобуз да. Ошолордун баарын үйрөнүп келдик, жакты аябай. Жакшы, демек сиз жеңил өнөр жай тармагында иш алып барасыз. Канча жыл болду иштегениңизге? Өзүм иштегеним 5 жыл болуп калды. Ага чейин дагы башка бизнестерди кылчумун да. Чисто жеңил өнөр жайында 5 жыл болуп калды. Жакшы, анан кандай жардамын берет бекен ушундай тажрыйба алмашуулар, барып таанышып көрүп келүүлөр? Эң алгачкысы биздин көз карашыбыз өзгөрдү. Биздин Кыргызстанда мындай кичинекей мамлекетте биз жүрө бериптирбиз да, айланып, ушундай эле болот, бизге боло берет депчи. Японияны көргөндөн кийин ал мировая держава, во-первых, анан ошолордун иштегенин, японецтердин өзүнүн жумушуна аябай берилип иштегени бизге аябай жакты да. Биз ошондон кийин келип, бир 2-3 күн үйдө жатып, өзүбүздүн эмне кылсак, биздин жумушту кантсек деп барып, биринчи кандай өзгөртүү киргизсе болот деп, акырын-акырындан өзгөртүп атабыз. Буюрса пландарды койдук. Дагы бир 2-3 ай керек экен да, бирок аны полностью өзгөртөм десең, убакыт керек. Жакшы, Медербек мырза, айтсаңыз да, бул бизнес турдун убактысы канчага созулат? Жана бир барганда бир эле мамлекетке барасыңарбы? Жана канча компанияны көрүп келүү мүмкүнчүлүгү бар? Негизи бизнес турлар бир жумалык программа болот. Анткени биздин Каныкей айым айткандай көп убактысы жок. Бул жакта жумуш аябай көп, ошон үчүн бир жума эң оптималдуу убакыт. Бир жумада биз бир эле өлкөнү барабыз. Анткени ал өлкөгө баргандан кийин биз жөн гана компаниялардын, заводдорун көрбөй эле, андан сырткары бизде бизнес форум дагы өтөт. Ал жакта чоң инвестор, чоң компаниялардын жетекчилери келип, биздин компаниянын, биздин проекттердин натыйжаларын көрүп, угушуп, ошого жараша кийин чогуу иштешкенге аракеттенишет. Андан сырткары культурный программасы дагы болот. То есть маданий тармагын тааныштырасыңар, маданий тармагын тааныштырып, ошол Жапон элинин бүт тарыхын, кандай кийинишет, кандай нерселер жешет, ичет, ошонун баардыгын көрсөтүп, бул деген бизнеске деле пайдалуу нерсе. Анткени күнүмдүк
жашоодо колдонобуз анын баардыгын. Ошон үчүн биз бүткүл тармактан көрсөткөнгө аракеттенебиз. Жапонияга барганда ушул жаңы өлкө кандай болот экен деп. Биринчи эле бизнес тур Жапонияга болдубу ошондо? Ооба. Канча ишкер барды силер менен? Биринчисинде биз менен 20 ишкер барды. Каныкей айымдай 20 ишкер. Бир гана ушул жеңил Өнөр жай тармагынан эмес. Эмес. Ар түрдүү. Ар түрдүү. Эмеден курулуш тармагынан барышты, сүт заводдорунун негиздөөчүсүлөрү барышты, тамак аш тармагында иштегендер, логистикада, медицина тармагында иштегендер. Биздин максат мындай аябай ар түрдүү кишилер чогултуп, алар менен барсак көбүрөөк пикирлер пайда болот ал жакта. Анткени бир эле ситуацияга бизнестин ар жагынан карап, аябай мындай кызыктуу талкуулар болду. Мисалы 20 киши бири-бирин тааныбачу, бирок Жапониядан келгенден кийин уже тааныш болуп калышты. Үй бүлөдөй эле болуп калдык. Биз дос болуп калдык да. 20 бизнесмен болгондо, получается, баарыбыздын көз карашыбыз бирдей болот да. Эч ким жаловаться этпейт да, напримерчи. Бүт баары Жакшы. Аябай интересный болду да. Ошол 20 ишкер кандай белгилүү компаниялар менен тааныша алышты? Кайсыл? Ал жакта биз бир жуманын ичинде 8 компанияны көрдүк. Эми бул эң негизгилери бул каныкей айткандай Toyota заводу. Toyota компаниясы, Omron заводу бар. Дагы Tsuji бул жеңил тармак, өнөр тармагында иштеген аябай мындай чоң жапон компанияларынын бири. Андан башка Munji компаниясы, Munji компания Кыргызстанда иштеген проекттер бар. Tokyo Rope деген компания бар. То есть ошол чоң дүйнөлүк компаниялар көрүп келдик ичинен. Анан ушундай компанияны ачып, кыргыз ишкерлерин чет элге чыгаруу идеясы же зарылчылыгы эмнеликтен келип чыкты? Же сиз биздин ишкерлерди карап отуруп, ушуларга ушул нерсе жетишпейт, тажрыйба алмашуу, эл аралык тажрыйба алмашуу жетишпейт деп көзүңүз жетип ачтыңызбы же кандай болду? Негизи бунун баардыгы 2016-жылы башталган. Анда мен бизде Кыргызстанда Жапон мамлекетинин өнүктүрүү проекттери бар. Ошо бир проектиси ошол бизнес тармагын өнүктүрүү тармагында болчу. Биздин бизнесмендерге билим берүү, андан сырткары жакшы окугандарга Жапон өлкөсүнө тажрыйба катары стажировкага жөнөтүү. Бирок ал жакта ошол чектелген гана кишилер барчу. Калган бизнесмендер акчасы, мүмкүнчүлүгү бар болсо деле алар бара албачу. Ошол жакта ойлонуп ой келген. Эмнеге биздин башка бизнесмендерге аябай мындай экономный дебейм, мындай доступный кылып, жеткиликтүү программа кылып, жеткиликтүү бюджет менен апарып келсе деп ой келген. Анан ушул 2019-жылдын жазында как раз ушул Жапон тармагынан биз партнерлор таап, ошолор менен иштеш баштадык. И вот биринчиси эле сразу ушул күзүндө барып келдик. Жакшы, эми бизди көрүп отурган ишкерлер дагы бар болушу мүмкүн да. Ошондой бизнес турга барып келишим үчүн канча каражатымды сарптаймын деген суроо жаралбай койбойт. Ооба. Эми негизи биздин программабыз өтө кымбат деп айта албайм. Негизи бул жеткиликтүү баа биздин бизнесмендер үчүн. Өзүңөр билесиңер, Жапон өлкөсү аябай кымбат. Токио дүйнөдөгү эң кымбат шаарлардын бири. Ошого карабастан биз программаны аябай жеткиликтүү кылдык. Бир жумалык баасы $2700 азыркы убакта. Балким кийинки турларда андан дагы арзаныраак кылганга аракеттенебиз. Бул биринчиси болгон үчүн азыркы баасы ушундай. Жакшы, кийинки бизнес турлар кайсыл өлкөлөргө пландалып жатат? Кийинки бизнес тур жазында 2-3 группа уже даярданып жатат. Жана айтып кеткендей эле биз Кыргызстан гана эмес, бүткүл Борбордук Азияга максат койгонбуз. Ошол үчүн азыртан уже Ташкент, Өзбекстандан партнерлор менен иштеп баштадык. Казакстан менен дагы акырындап башталып жатат. Башка өлкөлөрдү кийинки 2021-ге койгон атабыз. Андан сырткары өзүңөр билгендей эле өнүккөн өлкөлөр көп. Ошон үчүн азыр биз Жапондон баштап, кийинки өлкө бул Түштүк Корея болот. Түштүк Кореяга дагы буюрса жакшы компаниялар менен жолуктуруп, биздин бизнесмендерди алып келейин деп
пландап жатасыздар. Жакшы. Кореяга уже биздин эле команда баары барабыз деп атышат да. Демек экинчи ирет ушул эле ишкерлер барса болот. Сиз барайын деп ойлоп атасыз, Биз чогулгандардын баары где-то 80% барабыз деп атабыз да, уже чогуу болсок бара беребиз. Дагы каяка чакырасың медер деп суранып атабыз да. Биздики пайдалуу, анан приятно с полезным отдых болду да, орусча айткандачы. Башка деле страналарга барып жүрөбүз, мамлекеттерге барып жүрөбүз, Турцияга, Дубайлардан отдыхта просто. Биздики учеба и отдых болду да, эс алуу. Жакшы. Буга чейин ушундай ойлор келдиби? Бул нерсени ушул убакка чейин туура эмес жасап жүрүптүрмүн, муну мындай кылыш керек турбайбы деген сыяктуу ойлор өзгөрдүбү? Ооба, өзгөрдү. Биз Кыргызстан негизи эле бир аз жалкоорокпуз да. Японецтерди көрүп алып, ой иштеш керек, аракет кылыш керек. Алар 80-де, 90-да болсо деле башкалар иштейт экен, жатпайт экен, эч кимиси жатпайт экен. Метрого кирсең 50% улуу адамдар да, анан турат да, бизге караганда өзүбүздү ыңгайлуу сезген жокпуз да, место уступать этип бериш керек деп. Жок, турат, нет, для них это нормально да. Чоң рахмат, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, ушул жасап жаткан ишиңиздер кыргызстандык биздин ишкерлерге жакшы эле жардамын тийгизет деп ишенебиз. Мен дагы бир ирет тааныштырып өтсөм, BCC компаниясынын башкы директору Медербек Айтпаев мырза жана ошондой эле ушул бизнес турдун алкагында Жапония өлкөсүнө барып келген ишкер Каныкей Үсөнказы кызы бизде конокто болду. Сиздерге дагы бир ирет рахмат. Бир саат аралыгында New TV телеканалында эл көрсүн программасына күбө болдуңуздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.